Иш сапардан тобокелчилик очокторунан келген жана чек араны кесип өткөн атка минелерге гана экспресс тест жасалды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов билдирди. Айтымында президенттин, өкмөттүн, мэриянын аппараттарынын кызматкерлери жапырт коронавируска анализ тапшырган жок. Учурда мамлекеттик кызматкерлердин 20-30% гана иштеп жатат, калгандары аралыктан иштөөдө. Кыргызстанда жалпы 76 000 экспресс тест бар болчу. Алардын ичинен 30 000 пайдаланылды. Тажикстандын Согди облусуна караштуу Жабор Расулов райондук ооруканасында жаткан 60 жаштагы киши коронавирустан каза болгон эмес. Бул тууралуу Спутник Тажикстан агенттиги өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянып жазды. Белгилей кетсек, тажик ЖМКларынын бири аталган оорукана коронавирустан каза тапкан 60 жаштагы кишинин өлүмүнөн кийин карантинге жабылганын жазган эле. Маалыматта вирусту жуктурууга шектелип жаткан медицина кызматкерлери дагы бар экендиги айтылган. Ошондой эле маркумдун туугандары ал жакын арада Кыргызстанда үйлөнүү тойго катышып келгенин айтты деп белгилеген. Министрлик расмий билдирүүсүндө ал жаран пневмониядан улам көз жумганын, ал эми коронавирус жуктурганы тастыкталбаганын айтат. Жазгы мөөнөттүк аскердик жана альтернативдик кызматтарга чакыруу токтотулду. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчысы кол койду. Калайык аскердик жана альтернативдик кызматтын белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөн аскер жана альтернативдик кызматтын өкүлдөрүн запаска бошотуу дагы токтотулду. Жогорку сот толугу менен ишин токтотуп, карантинге жабылганын кабарлады. Маалыматта карантиндин мөөнөтү бүгүн 6 апрелден башталып, 13 апрелге чейин созулары айтылат. Буга чейин жогорку сот айрым кызматкерлерин аралыктан иштөө тартибин өткөрүп, кадимки режимде иштеп келген эле. Америка Кошмо Штаты коронавирус пандемиясын жеңилат. Бул тууралуу президент Дональд Трамп социалдык баракчасына жарыялады. Бул көзгө көрүнбөгөн душман жөнүндө көп нерселерди билебиз. Коронавирус күчтүү жана акылдуу экен. Бирок биз бул вирустан дагы күчтүүрөөк жана акылдуубуз деп жазган президент. Маалыматка ылайык, АКШ дүйнөдө коронавирусту жуктургандардын саны боюнча 1-орунда турат. 337 310 адам коронавирус жуктуруп алган. 9643 адам бул инфекциядан каза болсо, учурда 17 500дөн ашыгы айыгып чыкты. Бул арада Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясы дагы 48 адамда аныкталып, жуктуруп алгандардын саны ошентип 390 кишиге жетти. Акыркы жаңы катталган учурлар чет өлкөдөн келгендерден жана стационарда карантинде жаткандардан, ошондой эле алар менен байланышта болгондордон аныкталган. Өлкө боюнча коронавирустан 30 адам толугу менен айыккандыгы айтылууда. Ал эми илдеттен учурда 2 адам көз жумган.